Саламатсыздар, урматтуу радиолучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күнүн тартибинде программасын обуга алып чыгат. Жогорку Кеңеш төрагасы Нурланбек Шакиевдин баштоосунда депутаттардын бир нече тобу Өзбекстанга расмий иш сапары менен барып келишти. Анда калган таасирлер, үйрөнө турган тажрыйбалар тууралуу ой бөлүшүүсүн өтүнүп, делегация курамындагы Жогорку Кеңеш депутаты Абдибаева Айсаракан Нышановнаны кабыл алуудабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Мына жакында Өзбекстандан кайтып келдиңиздер. Негизги жаңылык ала турган, үйрөнө турган жетескирисинче биздин кыргыз парламентинин жетишкендиктерин аларга мындай тажрыйба иретинде бөлүшө турган кандай негиздер болду? Саламатсыздарбы, урматтуу парламент радиосунун угуучулар. Биздин спикерибиз баш болгон Нурланбек Тургунбекович баштаган делегация 3 күндүк иш сапарында болуп келдик, Өзбекстан Республикасына барып. Биз баргандан аябай жакшы тосуп алышты. Жаңы Өзбекстан паркына барып, мустакылдык деген, эгемендүүлүк деген монументке гүл коюу менен башталды. Ал жерде ошо мамлекетке кызмат кылган жетекчилер, патриот адамдардын эстеликтерине гүл коюп, эскерүү менен баштадык. Андан кийинки жолубуз Өзбекстандын ошо Олий Мажилис Сенатына барып, ошол жерден жолугуп, Сенаттын спикери Нарбаева Танзила Камаловна тосуп алды. Өзүбүзчө отуруп, аябай жакшы баарлашуу болду, кызматташуу болду. Мага жакты, бизди кандай кабыл алып, аябай жылуу кабыл алышты. Айрыкча мына аялдар кошо келиптир деп Танзила Камаловна өзү ошо биз тыгыз иштешели, бири-бирибизден үйрөнө турган ошо маселелерибиз өтө көп. Керек болсо комитеттер аралыкта дагы иштешели. Ошо биздин парламенттин, силердин парламент менен ортосунда дайыма тыгыз байланышта болуп, ошо элибизге жакшы маселелерди, көйгөйлүү маселелерди чечип берип турганга биз дайым даярбыз дешип, ошондой жолугушуулар болуп турсун деген эмеде аяктадык. Буюрса ошентип сүйлөшүүлөр болду. Андан кийин экинчи палатага бардык, мыйзам чыгаруу палатасына барып, ал жерден дагы жакшы баарлашуу болду. Мурда да жолугушуулар болгон экен. Ал жолугушуудан дагы аябай мындай бир жакшы таасирлерди алдык. Ал жерден чыгып, биз эртеси күнү технопаркка бардык. Технопаркка барганыбыз бизге аябай мындай башкача таасир берди. Себеби мына бир эле ишкана, ошо холодильник, стиральный машина, бытовой техника чыгарган ишкана 5 жыл ичинде азыр 500 миллионго жетиптир доходу. 7 блоктон турган 130 гектарга курулган ишкана экен, чоң, аябай. Эми ошол жерде баары автоматташтырылган да. Ишенсеңиз, ар бир нерсенин проекттин, дизайнын аппараттар жасайт экен. Аппараттар жасайт, роботтошкон, ага бир специалисттер, атай окуган специалисттер карап турат экен. Анын баарын карап туруучу өзүнчө бир информационный дейби, маалымат берип тура турган центр бар экен. Ошол жерлерди көрүп таң калдык. Себеби булар 5 жылда 1 миллиард годовой доходго чыгабыз деп атыптыр да. Анан эмне үчүн ошо биз мына үйрөнө турган жактарда, эмне үчүн биз дагы ошондой заводдорду ача албайбыз, эмне үчүн биз дагы ошондой доход ала албайбыз деген ойго келип, кызматташууну максат кылып алдыбызга коюп келдик. Ал жерде чыгарыла турган үйгө керектелүүчү продуктылар, турмуш тиричилик техникалары
баасы дүйнөлүк баалардан арзан. Дүйнөлүк баалардан арзан, анан сапаты бизге айтышты эми жакшы депчи. Жакшысы да бар, ортосу да бар, ошо баасына карап да. Эми баа саясаты баарын чечет да. Баа саясаты баарын чечкенден кийин бул жерде конкуренцияны жеңиш үчүн бааны ылдыйлатыш керек. Бул өзү баягы коммерциянын максаты. Анан мамлекет катары бир ишкана, мындай ойлоп карасаңыз, $1 миллиард доход алып келип атса, бизге да ушундай ишканалар керек экен деп ошол жерден аябай мындай өзүбүзгө ошо бир алдыбызга максат коюп чыктык. Буюрса ошо ишканалар менен кызматташып, инвесторлорду тартып, биз дагы ушу өлкөбүздү өнүктүрөлү деген ойлор менен сүйлөшүп, ошо бири-бирибизден айтып атам го, үйрөнө турган маселелер толтур экен да. Андан чыгып, технопарктан чыгып, IT сервиси кандай өнүгүп жатканын көрдүк да. Эми IT сервиси өнүктүргөндөн дагы булар доход получает да, киреше алып башташыптыр. Киреше алып, азыр охват эми ошо интернет боюнча 99%. Ошо өздөрүнүн мамлекети интернет менен камсыздалып кызматташып, анан естественно интернеттин баасы дагы арзан экен да. Ошол жерде банктарды кандай оптимизация багы сервис, IT сервисти санариптештиргендерин бизге баарын айтып беришти да. Банктар болсо, мен ошол жерде кызыгып жазып отурдум, баарын багы бир сурап билип алайынчы деп өзүм банктын ошо кызматкери менен сүйлөшүп калдык. Бизде дейт, мамлекеттик банктар дейт, ипотеканы 3%-дан беришет дейт. 20-30 жылга дейт. А коммерциялык банктар 10-15%-га чейин беришет ипотеканы дейт. А потребительский кредиттин түрлөрү бар да, ошолор ошо 10-15-тен көтөрүлбөйт. Биз эми ыңгайлуу шарттарды биздин жарандар үчүн баарын түзүп бергенге аракет кылабыз дейт. Инвесторлорго керекпи налог, ушул күч органдары, прокуратура, милиция дегендер ошо коопсуздук маселеси чечилген, жардам беребиз. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Колубуздан келишинче кызматташабыз деп атат да. Бизге дагы ошондой шарттарды түзүп берсек, ошондой инвесторлордун коопсуздугун карап, мыйзам чегинде бекитип берсек, бизде дагы буюрса ошондой инвесторлор келет. Ошондой өнүгүү бизде да болот деп ойлоп атабыз. Буюрса бул алдыга койгон максаттарыбыздын бири болуп калды. Депутаттардын айрыкча баарыбыз кызыгып, баарыбыз баягы өзүбүздүн өлкөгө да ушул нерселер келсе деп калдык. Буюрса тез арада ушундай жакшы бир иштер менен баштайлы деген ойдо сүйлөшүп калдык. Кызматташтык уланат. Кызматташтык буюрса уланат. Айрыкча ошо биз сүйлөшкөндө мына комитеттер аралыкта кызматташууну күчөтөлү деп баягы опыт алмашуу жагынан парламенттеги мыйзамдар боюнча кандай мыйзамдар элге кандай кызмат кылып атат, кандай мыйзамдар керек эмес, кандай мыйзамдар керек, актуалдуу экендиги боюнча дагы сүйлөштүк. Буюрса ушул кызматташуу аябай бекем, күчтүү ишке ашат деп ойлоймун. Анан биздин ушу алыскы туугандан жакынкы кошуна демекчи, биздин өзбек боордоштор бизди аябай жакшы тосуп алды, аябай жакшы таасир калды менде. Биз ошо кызматташууга, тажрыйба алмашууга, ошо бири-бирибизден ошо бир нерсени үйрөнүүгө алыска барбай эле жакынга барышыбыз керек экен деп калдык да. Жакын, биз бири-бирибизди жакшы билебиз, динибиз бир, жерибиз бир, мынакей керек болсо тилибиз деле жакындашып кетет. Бардыгы ошо ынтымак, биримдикке байланыштуу болот экен. Себеби өзбек калкынын ошо шымаланып эле иштеп жатканын эле көрдүк да.
мээнеткеч, эмгекчил эле экенин көрдүк. Ошонун аркасынан ушундай өзгөрүүлөр, ушундай жетишүүлөр, ушундай ийгиликтер болуп атканын көзүбүз менен көрдүк. Аябай жакшы таасир калтырды. Мен коңшу Өзбекстандын элин сыйлаймын, урматтаймын, баалайбыз. Буюрса жакшы кызматташып, достук кызматташуубуз дайыма жакшы маанайда болот деп ойлоймун. Ошондой эле биздин өзүбүздүн элибизге дагы ошо бири-бирибизди бузукулуктан алыс болуп, бири-бирибизди ошо артка тартмайдан алыс болуп, ошо бири-бирибизди колдоп, ынтымакта, биримдикте иш жасасак, мына өзгөрүү болот экен. Өзгөрүү болот, буюрса биздин өлкөдө өнүгүү болот, буюрса ошол күндөргө жетели чогуу. Ошо бизде чоң өзгөрүүлөр болуп, өлкөбүз өнүгүп, ошо элибиз бакубат жашоодо жашашына аракет кылып, кызмат кылабыз деп сүйлөшүп келдик. Эми ушул Өзбекстан жергесинде жашап, турукташып калган биздин боордошторубуз дагы бар да. Кыргыз этникалык кыргыздар жөнүндө да айтсаңыз, жолугушуу болду да. Иш-чаранын аягында өзүбүздүн ошо посольствого барып, элчиликке барып, элчи этникалык кыргыздар менен жолуктурду. Бизде аксакалдар, аялдар, жаштар баары чогулуп, ошо өздөрүнүн көйгөйлүү маселелерин, кандай кызматташсак жакшы болот, ошо жолдорун айтып беришти. Балдарды окутканда билим маселесине ошо бизден балдарды жөнөтсөк, окутуп, тажрыйба алып, бияка кайра жөнөтсөңөр, же болбосо силер балдарды жөнөткүлө, биз бияктан окуталы дегендей маселелер көтөрүлдү. Айрыкча биздин спикерибиз Нурланбек Тургунбековичтин бир кыргыз үй этникалык кыргыздарга 100дөн ашык комуз беребиз деген ойду айтты. Буюрса ошо бир иш-чараларды өткөргөндө ушундай камсыздоо болот деген убадаларын берди. Балдарды окутууда, башка маселелерде дагы биз жактан ошо силерге колдоо болот деген убадаларды бердик. Буюрса этникалык кыргыздар менен дагы жолугушуп, иштешип, кызматташып турууга баарыбыз кызыктарбыз. Ал жакта кыргыз тилинде сабак өткөн мектептер боло турган болсо, окуу куралдары бизде жетишсиз деп бир топ көйгөй жаралды деп отуруп, ал эми этникалык кыргыздарга биз китеп жагынан кол кабыш кылууга мүмкүнчүлүгүбүз болот бекен? Мен мектептер көп экенин айтылды, бирок курал жарак китептер жетишпейт деп айтышпады. Мен оюмча, эгерде кайрылуу болсо, биз жардам берүүгө даярбыз. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында жакында эле Жогорку Кеңеш төрагасы Нурланбек Шакиевдин жетекчилигиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин делегациясынын Өзбекстанда болгон иш сапарынан маалымат алдыңыздар. Бул багытта делегация курамында болгон Жогорку Кеңеш депутаты, бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Айсара